Мен башкаларга ден соолук жана байлык каалагандан көрө жолдуу болууну каалагым келет. Себеби Титаник кемесиндеги көпчүлүк адамдар бай жана ден соолуктары чың болгон. Бирок аз гана адамдар жолдуу болуп аман калышкан. Бир чоң компаниянын жетекчиси аман калды. Анткени ал ошол күнү биринчи жолу уулун бала бакчага алып барган. Башка бир жигит ошол имараттан чыгып пончик саткан жерде кезекке туруп калган. Ал эми бир аял саатынын коңгуроосу иштебей уктап калып жумуштан кечиккен эле. Бир киши пробкада болчу. А бир кызматкер кырсык болгон имараттын офисинде убагына бара албай автобуска үлгүрбөй калган. Бир аял кофтасына кофе төгүп алып үйүнө кийим алмаштырганы кеткен экен. Кимдир бирөө машинасы от албай кармалып калса, а бирөө үй телефонго жооп берүү үчүн босогодон кайра кайткан. А бирөөнүн уулу кийинбей, убагында даяр болбой, убакытты кармаган. Бир адам такси кармай албай шаштысы кеткен. Дагы бир жолдуу жигит ошол күнү жаңы туфлисин жумушуна кийип бара жатып, бутун кысканынан аптекага кирип, лейкопластырин алуу үчүн кармалып калган. Ал бүгүн тирүү. Эми мен машина тыгында кармалсам, лифтке үлгүрбөй калсам, үйгө майда барат үчүн кайтууга туура келсе, кычаган телефон чалуулар болуп ачуулансам, демек бул жараткан мени ошол жерде болушумду каалап жаткан экен. Эмикиде оюңузча таң эрте эле күн кыйшак башталса, балдар тез кийинбей, машинеңиздин ачкычын таппай же ар бир светофорго токтоо кыжырыңызды келтирсе, ачууланбаңыз. Жараткан сизди коргоого аракет кылып жатат. Адамдын көркү адеп. Адамдын башкы милдети ыймандуулук. Адам жакшылыкты жерден таап албайт, адамдан үйрөнөт. Адам жүрөгү менен күчтүү, жыгач тамыры менен күчтүү. Адам катасыз болбойт, көлчүк бакасыз болбойт. Адам кулагынан жаңылат, тулпар туягынан жаңылат. Адам өзү ажалдуу болсо да, өлбөс нерселерди жасайт. Адам өлсө даңкы калат, ат өлсө териси калат. Адам эмгеги менен даңктуу. Адамдагы эң сонун нерсе акыл менен билим. Адамды акылынан, даракты жалбырагынан байка. Адамды билиш үчүн аны менен 3 пункт туз жеш керек. Анткени адамдын адамгерчилигин ачуусу келгенде билинет. Адамды бузган байлык менен бийлик. Адамдын жылдыздуусун айбан да билет. Адамдын жаман жакшысы туулгандан эмес, көргөн тарбиясынан. Адамдын ийгилигине эмес, акылына карап баа бер. Адамдын көзү өлгөндө бир чымчым топуракка тоет. Адамдын көркү адилеттүүлүктө, жигиттин көркү адептүүлүктө. Адамдын көркү бөз, көңүлү 2 ооз сөз. Адамдын көркү баш, кабактын көркү каш. Адеби ыймандуулугу менен жүзүнөн нур чачыраган адам болуңуз.